Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Анткени биздин жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Айдана Дека Казакстанда өткөн фестивалда кийген көйнөгүмө журналисттер дагы кызыгышты. Star of Asia фестивалында ырчылардын кийимдери Казакстандын Алматы шаарында өткөн Star of Asia эл аралык музыкалык фестивалында Кыргыз өлкөсүнүн Айдана Дека конок катары чакырылган. Ваши аплодисменты, друзья! Казахстан! С огромной радостью вручаем памятную статуэтку фестиваля Star of Asia Алматы 2019 наши гости из Кыргызстана. Поздравляем, Айдана! Çok rahat var болуңуздар. Казахстан мен сиздерди жакшы көрөм. Çok рахмат. Куттуктайбыз Айдана. As you all know, dear friends, Almaty city is the center of culture, sports and tourism, science and innovation. Фестиваль 15-16 июль күндөрү Медоо бийик тоолуу спорт комплексинде орун алган. Эл аралык масштабтагы фестивалдын катышуучулары кызыл килемден өтүп, өзгөчө формалар менен талкууга алынды. Алсак Камшат Жолдубаева алтын адам стилинде кийген кийими менен кызыл килемден өткөн. Ал эми кечки концертке денесин чеп жармашкан кызыл түстөгү көйнөк кийген. Сүйүү азабы аталышындагы клипимди көргөндөр менин жашоомдон алынган деп кабыл алышат. Жүрөгкө эч буйрук бере албасам, сени такыр унута албасам, көз алдымда сен пайда болосуң, жүрөгүмө от жалын саласың. Супер KG порталынын Супер портал бөлүмүндөгү Супер хит долбоору кыргыз эстрада ырчыларынын видеоклиптерин колдонуучулардын сынына коет. Сынактын шарты боюнча колдонуучулардын добушу аркылуу 10 клип электен өтүп, ар аптанын жеңүүчүсү аныкталат. Аптанын шаршемби күнү добуш берүү токтотулуп, кайсыл видео композиция канчанчы орунда экендиги жарыяланат. Эң аз добуш алган клип Супер хиттен четтетилип, анын ордуна жаңы ыр толуктайт. Бул аптада эң аз добушка ээ болгон чыгарманын ордуна Айжамал Кабылованын Сүйүү азабы чыгармасы толуктады. Бул чыгармага клип тартылып, көрөрмандарга тартуулагандан кийин көпчүлүк жеке жашоом менен байланыштырышты. Бирок бул клиптин менен жашоомо окшошпой турганын баса белгилеп айткым келет. Буга чейинки үй бүлөлүк жашоом таптакыр башкача болгон. Болгону клипмейкер мага бир нече сценарий сунуштаган. Ошолордун ичинен ушул сценарийге токтолуп, жаш үй бүлөлөргө сабак болсун дегем. Клип Бош шаарында тартылды. Андагы роль жараткан каармандар дагы клипмейкердин тандоосу менен тартылышкан дейт ал. Супер KG порталында эксклюзив. Жаңылбайсың